Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин лекциянын жалпы ысымы Атилла, кыргыздардын даңазалуу баатыры. Бүгүн болсо Атилланын өмүр баянын жөнүндө баянды улантабыз. Өткөн жолу айтып кеттим эле, Атилла 25 жашында жумушту Рум империясынан легиондорунда бүтүп, соңуна чыгарып, анан жерине келди, өзүнүн журтуна келди. Анткени Ругила хан байкеси чакырыптыр, кел, сен бияка керексиң деп. Анан келгенде Ругила хан Атилланы үйлөнттү, аял алып берди. Хунигурдун хандын Кадыр деген хандын кызына үйлөндү. Атилла аялынын аты Эрихан болчу. Эрихан деген ысым гундарда бүгүн кыргыздарга эме келет, шайкеш келет, мындай ысымдарга Токтобүбү, же Бурул, же Уулхан, же Уулжан. 2-3 кыз төрөлгөндөн кийин ата энеси каалайт, эмкиси эркек бала болсун деп, анан ошон үчүн ошондой ысымдарды берет. Эриханда бул мааниси эрдүү хан деген сөз да, эрдүү, жүрөктүү хан деген сөз. Эрихан ошо кызга үйлөнөт, кайнатасынын аты Хунигурдун ханы Кадыр. Кадыр деген ысым дагы эле венгрлердин эмелердин тукуму болуп кетет, Хунигурлардын тукуму болуп кетет. Ошо бүгүн деле аякта ошондой Кадыр деген ысымдар көп. Акыры бир ЦК КПСС Венгриянын бир башчысы бар эле, Янаш Кадыр деген. Кадыр деген ошо биздин байыркы түрк тилдеридеги эме ысым. Ошол мезгилде өзүнүн уруусунан Кам Айбарс келет, тайекеси. Кам деген сен айтып кеттим эле, бул орусча которулат шаман, кыргызча бул азыр мааниги эли жогорку муфтий деген сөз да. Жогорку молдо, жана бүт баарын жана тейлеген, бүт динди тейлеген молдо деген мааниде ошого бул ээ. Кам келет, сабырлардын камы аты Айбарс. Өзүнүн апасынын, өзүнүн энесинин, чүрүнүн иниси. Атилладан бир 20 жаш улуу, ал келип, анан Атилланы сени чакырып атат, жүр биздин урууга деп, анан келип Атилла эмеден тетиги пуштадан эмеге кетет. Кыргыздар ошол мезгилде кыргыздын уруусу жайгашыптыр. Эменин жанында жанагы Дунай суунун ылдыңкы агымында жана Кара деңизге кире бериш куюлуп аткан жерге жайгашыптыр кыргыздардын уруусу. Ошол жака Атилла кетип, тайекеси алып кетет. Анан ошол жерден Атилланы сабырлардын ханы кылып шайлайт. 26-да Атилла сабырлардын ханы болуп шайланат. 26-да. Ошол жерде жумуш кылып калат, өзүнүн жана хандык иштерин, кызматтарын, милдеттемелерин аткарып калат. Атилла жөнүндө ошондон баштап маалыматтар абдан көп болот. Абдан көп. Кыргыздын тарыхчылары Өскөн Осмонов, Табылды Акеров, Орозбек Айтымбет жана дагы башкалар Атилла жөнүндө көп жазган. Дагы бир китептер чыккан, 2-3 китеп чыккан. Кален Сыдыкова чыгарган Атилла деген китепти көп жазылган. Ошо сабырлардын ханы болуп, Атилла ошондон баштап жанагы өзүнүн гундардын арасында даңкы, даңазасы абдан өйдө кетет. Анткени эмки лекцияда айтып кетем, Атилла эмелерди башкарат. Аскер жүрүштөрдү башкарат. Анан аскер жүрүштөрдү башкарганда баары ийгиликтүү болуп бүтөт. Баарында олжо абдан чоң болот. Анан ошо менен Атилланын ысымы гундардын арасында абдан даңазалуу болуп кетет. Тарыхыбызда эмес, биздин санжарабызда да Атилла жөнүндө абдан маалымат көп. Үсөйүн ажы, Абдулазиз Абдулкарим, Талып молдо, Советбек Казиев жана башкалар
Атила жөнүндө жазышат. Тарыхчы Өскөн Осмонов Атила жөнүндө өзүнүн китебине киргизген. Атила болсо кайтыш болгондон кийин анын сөөгүн бияка жеткизип Жууху деген тоголук ойго ошол жерде көлдүн чыгыш жагында ошол жерге Жууху деген тоголук ойго мунун сөөгү коюлган деп ушундай маалымат берет Өскөн Осмонов. Ал да эмелерге таянат, кыргыздын санжыраларына таянат. Эми дагы бир немени айтып кетиш керек. Мына кыргыздардын урусу ошол мезгилде жайгашыптыр, Дунайдын алдыңкы агымында жайгашыптыр. Бирок Кыргыз Кыпчак империя тетиги башталып, тетиги Алтайдан тиякы Рейнге чейин ошондой созулат империя. Абдан чоң империя. Анан жана гун уруулар бири-биринен алыс жайгашат. Анткени малы көп, малдарды багыш үчүн жайыт керек. Жайытка көп мал батпайт, анарды бага албайт көп малга гундар. Ошон үчүн көп жерлерди гундар ээлейт. Көчмөн эл болуп. Ал ушул археологдор таап атат, ар кандай буюмдарды артефакт деп коет. Артефакт деген сөз бул илимий сөз. Бул бир мезгилде мурун тарыхта мурунку элдер, биздин бабалар бир буюмду колу менен жасап, ошол кол менен жасап, анан жерге түшүп бир жерге ошондон сакталып калды. Анан бизге келди, ошону артефакт дейт. Тарыхый артефакт дейт. Ошондой тарыхый артефакттар абдан бүгүн көп экен. Гундардын тарыхый артефакттары. Аны мен бир далил кылып атам. Культурологиялык далил деп кылып атам. Анткени мына биздин мына жерде музейибиз бар, Кыргыз тарыхый музейибиз бар. Биздин университетте да музейибиз бар, тарыхый музейибиз бар. Анан бизде ушул жерде сакталып атат буюмдар, байыркы кыргыздардын буюмдары деп сакталып атат. Мисалы, жанагы согуш аскер куралдары, жасалган буюмдар, же атка тиешелүү жабдыктар, же үй, тиричилик буюмдар ошол жерде сакталып атат. Анан бизде ошол жерде сакталган буюмдар тетиги Европада, Германияда 2-3 музейде, бирок негизги музей Германияда, Көлдүн бер жагы 20 чакырым жерде музей бар. Райланд Фальц музейи деген, Шпайер музей дегени бар. Музей гунология деп коет, гунологиянын музейи. Ошол жерде бүт жана мен айткан буюмдар биздики тигилер шайкеш деп айтсак болот. Анан да ошондой музей бар, Будапештте бар. Анын буюмдар, айрым буюмдары Миландын музейинде бар. Айрым буюмдары Берлиндин музейинде бар, гунология музейинде. Германия, эмелерде Германия, Венгрия, Италияда эмелер бар. Жана эстеликтер бар. Гундарга, Атилага деген эстеликтер коюлган. Европада. Ошон үчүн ошолордун баарын көрүп, биздин Даңазалуу агабыз, жазуучубуз, ойчулубуз Чыңгыз Айтматов ошон үчүн китеп жазган. Аскада кылган аңчынын ыы деген. Ошо китепти далилдеп берген. Гундарды изилдегиле. Анткени гундар деген биздин бабабыз экен деп Чыңгыз Айтматов бизге айтып кеткен. Ошондо осуят калтырып кеткен. Анан ошо музейдеги буюмдар, анан бүгүн бизде ушул жерде болгон буюмдар эми шайкеш келет деп, окшош деп айтсак болот. Бирок мен жана көргөндө ошолордун изилдөөсүн караганда, тарыхчылар, археологдордун, культурологдун изилдөөсүн караганда, мына жерде ар кандай буюмдар. Бул жерде жанагы Көлүндөгү музейдин антологиясы, кандай ошол жерде буюмда артефакттар бар, гундардын артефакттары бар. Атила Дигунен деген китеп бул. Башталганда эле бул жазышат, булар музейлер. Гундардын урпактары, туяктары булар кыргыздар деп эле жазат. Мына биздин сүрөтүн баштап ошо коюшат бияка. Караса, чын деп ойлойм, анткени мына биздеги мына университеттеги, Славян университеттеги буюмдар, ошондой эски буюмдар тигилерге окшош. Мына биздин антологиябыз, биздеги Славян университеттеги музейибиз бар, окшош тиги музейге. Жанагы алтын буюмдары дагы, жөнөкөй буюмдары дагы окшош бар тиги. Кээде ойлойм, бир эле устаканадан чыккандай. Кыргызда сөз бар, эки ак коёндой окшош деген сөз бар.
Ошондой окшош. Анткени состав боюнча, түзүлүшү боюнча баары бирдей. Биздин буюмдар бул жерде жаткан антиякта буюмдар. Андан тышкары жана бир алтын маска бар. Дүйнөдө табылыптыр. Алтын маска. Алтын маска деген жана бет жапкыч. Бирөөнү көрсөтүп коеюн мына. Мындай алтын маска. Ундан хандары качып болгондо, курман болгондо мүрзөсүнө жанына алтындан буюмдарды, күмүштөгү буюмдарды, аскер буюмдарды, анын жана бетин ошондой алтын маска менен, алтын бет жапкыч менен жапчу экен. Ошондой дүйнөдө бир маалымат боюнча 6 дей, экинчи маалымат боюнча 8 алтын маска бар деп дүйнөдө табылгандар. Эми көп эле болуш керек, бирок анын баарын жана кара археологдор уурдап кетти деп ойлойм. Уурдап кетти деп ойлойм. Жок, чын ал чын. Анткени уурдашат абдан жана кара археологдор. Черный археологи деп коет. Бизде бир алтын маска бар бул жерде. Биздин музейибизде. Шамшы деген жерде табылыптыр. Шамшы деген жерде 7-кылымда табылыптыр. Дагы бир алтын маска бар экен, окшош мен айткан Райланд Фальшпайер музейинде экен. Ал болсо эми Мажаристандан же Венгриядан табылыптыр. Кайсы жерде деп айтайын. Бома деген жерден табылыптыр. Табылган жер Бома деген ошол жерде капчыгай бар экен. Ошол жерден табылыптыр. Венгрияда табылыптыр. Бома деген жерде табылып, ал алтын маска Германияда. Германиядан 2006-жылы келишкен бизге, жана атайын делегация келген, 5-6 киши келген. Бул алтын масканын эмесин алабыз, копиясын алабыз деп бизге берип тургула. Бир 3 айга деп жооп берген адамдар аны бербей коюптур, колуңарга бербейбиз, ошол жерден биздин көзүбүзчө кылгыла. Анын ошолордун көзүнчө бир айда отурушуптур. Бир айда отурушуп, ошо өзү алып келген алтын менен копия кылып кеттир. Копия деп алып барып тияка коюшту. Жанагы Райланд Фальстын гунология музейине коюшту. Ошентип жанагы согуш аскер куралдар, жанагы кылычтар, калкандар, жебелердин учтары, чокморлор, жана кооздук жасалган буюмдар, шакектер, билериктер, чачтын учтуктары, курдун темир бөлүктөрү, жана атка тиешелүү жабдыктар, темир үзөңгүлөр, ээрлер, ээр токумдар, ооздуктар, тизгиндин темир бөлүктөрү, үй, тиричилик буюмдары, казандар, шаралар, чөйчөктөр, чылапчындар, батинистер бизде болгондор, мына биздин музейинде. Итиякта Германияда болгон айтып атпаймынбы да бир жол. Бир устаканадан чыккандай. Окшош эмес, бирдей. Ошон үчүн бул да айтса болот, бул да бир далил. Тияктагы буюмдар, артефакттар, бияктагы буюмдар, артефакттар. Тиякта гундар болчу байыркы кыргыздар, биякта гундар байыркы кыргыздар. Дагы бир материалдуу артефакт бар. Бозо деген артефакт бар. Материалдуу. Тарыхта жазылып атат. Гундар бозону абдан жакшы көрчү экен. Анткени кымыз кышында 2 айга түгө токтойт. Дагы мал төлдөгөнчө кымыз токтойт. Кышында жок болот. Ошо жана кыш чилдесинде кымыз жок болот. Ошондо гундар бозо кайнатчу экен. Арпадан, таруудан. Бозо кайнатчу экен гундар. Бозо кайнатканда жана тарыхта турат, өзүнүн ыкмалары, өзүнүн эрежелери бар экен. Ошо ыкмалар, кайнатуу эрежелер бүгүнкүгө чейин бизге келди. Бизде кыргыздарда ошо бар, башка элдерде эч жок, а бизде бар. Мына Түгүлбай Сыдыкбеков Сиридигор деген китеби орусчасы бар, кыргызчасы бар, Тоорасында деген. Бул жерде бозо жөнүндө абдан жакшы жазылат. Кантип кыргыздар бозону кайнатат, кантип кыргыздар бозону ичет. Бозо ичкенде өзүнчө эрежелер болот экен. Баары келип алып отуруп ичпейт экен. Аны ошондо 2 ай бозо болот экен, кышында эле. Ошондо кайнатканда аны өзүнчө бир кичинекей бир той кылат экен, кичинекей. Чалдар өзүнчө, кемпирлер өзүнчө, жана жаш жигиттер өзүнчө, жаш кыздар өзүнчө чогулуп алышып, бирөөнү шайлап, эрке бала деп, же бозо бала деп шайлап, анын болсо жана бозону таркатат экен. Аны эми кесек берет экен. Сен ырдайсың, сен бийлейсиң, сен дагы бирдеме айтасың, сен жомок айтасың, сен дагы бирдеме айтып бересиң, сен мөөрөп бересиң деп, ошондой эмелери бар экен, аларда жанагы ыкмалары, эрежелери бар экен. Ошондо жазылып турат сопсон. Гундарда да ошо болчу. Гундарда бозону иччи. Анткени гундар байыркы кыргыздар.
Байырғы қырғыздар боз ечет, бүгінгі қырғыздар да боз ечет. Хамиан Фонбектің кітебі бар. Хайредин Барбаросса легендарный османский адмирал. Ал жөнінде ошолдун ичинде бир бап бар. Гундар кантип тияка келген, жанагы Каныкей деген жерге, Кичи Азияга кантип жанагы 6-кылымда ошо жерге жанагы ошо түптөнүп ошо жерде жашап калган, кантип сабырлар жанагы пайдабал болду. Түрк элге, түрк нацияга, түрк нация сабырлардын тегерегинде, сабырлардын алкагында, сабырлардын негизинде пайда болгон. Негизги фундамент пайдабал сабырлар, аякта сабырлар. Гун эли сабыр деген жана айткан сабырлар. Анан ошо жерде жазылып турат. Кандай сабырлар боз ичет, кантип аны кайнатат, кантип ичет. Анткени ошо кайнатканы, ошо жана ыкмалары муну Түгүлбай Сыдыкбеков агабыз жазгандан эч кандай айырмасы жок. Анткени тиякта да сабырлар кыргыздардын тукуму, жакын тукуму кыргыздарга, биякта да кыргыздар боз ичет ошондой эле. Эми мына айтып атам, кайсы жерде гундар өтсө, ошол жерде калган. Бул да материал, жарым материалдык артефакт. Бул да артефакт. Мына Жерар де Нерваль деген китеп бар. Бул деген Александр Жуманын атасынын досу, жазуучу, чоң жазуучу. Бул да барган эмеге, Египетке, Түркияга. Аны жазып атат. Египетте, Түркияда алар бар. 19-кылымдын ортосу. Любят бузу, шеп ют бузу дейт. Мына бозо деп жазылып турат. Бузу любят. Анткени түрктөр алар гундарын таркаган, Египетте түрктөр басып алган. Любят бузу дейт. Же Константин Паустовский деген жазуучу бар. Бул советтик классикалык жазуучусу, классический. Муну мектепте да окутчу, совет мезгили доорунда. Мына бул жазып атат китебинде. Далекие годы, беспокойная юность. Бир окуп берейин. Каждый вечер, возвращаясь с завода, он приносил с собой бутылку мутной Екатеринославской бузы. Боза деп турат. Хмельного напитка из пшена. Выпивал ее, ввалился, не раздеваясь, на рваный тюфяк на полу и засыпал мертвым сном до первого утреннего гудка. Боза экен. Бул деген түштүк Россия 20-кылымдын башы. Түштүк Россия ичип ачат бозону. Жакында эле, 100 жыл мурун. Же Старая крепость, Владимир Беляев, бул да совет балдар адабиятынын классиги. 3 том жазган Старая крепость деген. Бир томунда, экинчи томунда мындай деп жазылып атат. Классика. Да, окончательно обижаясь, закричал Саша. Не хотите не верить? Не надо. Только я ничего не выдумываю. Буза – это питье такое, здешнее, из проса, кислое и белое, во всех будочках продается. Я уже пробовал, а если вы не знаете, так и я не виноват. Буза продается во всех будочках. Бул, Батыш, Украина. 20-кылымдын башы, аяктан гундар жашаган өткөн. Бул ошо жана артефакт бул дагы материалдык бир түрдүн артефакты. Калып калды бул. Алар ичип ачат. Анан дагы английский словарь бар. Словарь. Аякта айтсаңыз словарда, интернеттен ачып койгон словарда. Бузе деп турат. Хмельной напиток, питье, хмельное питье деп турат. Бузе деп жазылып турат. Бозо англосакстар эмеден таркаган, готтордон таркаган. А готтор гундарын 200 жыл бир жүрүп, аларда бозо ичишчи. Словарда турат. Бузе. Английский словарында бүгүн турат. Хмельной напиток, питье. Ушу менен укканыңарга сизге урматтуу телегөрүүчүлөр чоң рахмат. Эмки жолу биздин лекциябызды улантабыз. Жакшы калыңыз.